Талас өрөөнүнүн чыгыш тарабынан орун алган айтылуу Көпүрө базар айылы талас суусунун башынан орун алып, көпчүлүктүн көөнүн бурган кооз жаратылышы менен белгилүү. Айрыкча дыйканчылык кылууга ыңгайлашкан талаасы, кара топурагы менен жергиликтүү дыйкандар айыл чарба багытында жакшы иштерди колго алып келишет. Мөлтүр таза суусу, айыл жээкте өскөн ак кайыңы менен аталган айыл аймак 2013-жылы органикалык аймак аталып, бүгүнкү күнгө дейин экологиялык таза продукцияларды өндүрүп, аны тышка сатуу аркылуу киреше табышып, ошол эле учурда калктын ден соолугуна кам көрүлүп келет. Көпүрө базар органикалык аймак аталгандан кийин айыл чарба багытында картошка, сайбиз жана буудай эгишип, мыкты түшүм алып келишүүдө. Бул аймак бүгүнкү күндө химиялык заттарды колдонушпайт. Жер семирткич, жерге кошумча азык катарында биогумустан чыгарылган топуракты пайдаланышып, чарбагына, айдоо талааларына колдонуу менен алдыңкы түшүм алуу аракетин көрүп келишүүдө. Мындай ыкмага өткөн аймактын дыйкандарынын бири Орозбек Курамаев. Ал 2013-жылдан бери чарбагына малдын кыгын, калдыктарды үйүп, анда сөөлжан багуу менен алектенип келет. Сөөлжан иштеп чыккан топуракты чарбагына эккен жашылча жемишине берет. Мындан 3 жыл мурун ошол искен айдралип, ошо таза органикалык өсүмдүктөрдү химикаты жок элге таза продукцияны берүү үчүн атайын инициатив көтөрүп, шпицин айылды Көпүрө базар айылын органикалык таза коом деп айылдык депутаттардан чечим чыгарып, элдин баары чогулуш жасап, жалпы кабыл алып, ошондон баштап биз дагы аракет кылып, жаңы өсүмдүктөрдү, жаңы картошканын уругун, жаңы буудайдын уругун, аргасы үрөөнчүлүк чарбадан алып келип, айдралип өсү ушу Кочкордон атайын ушу картошканын уругу боюнча заниматься эткизген академия менен бирге иштеген адамды направление берип, өзү ошол картошканын уругунун акчасын төлөп, мени жөнөтүп, ошол жактан картошканын уругун алып келгенбиз. Мына өзүңүз көрүп турасыз, азыр бу жерде ошол айдралип алып келген сөөл жандарды бир канча балдарга таратып берген, алар бага албады. Мен өзүм сатып келип, атайын ушундай кылып туруп, малдын кыйларын таштап, чөп менен аралаштырып туруп. Анан кийин ушуну мынакей, мунагу топурак, ушу сөөл иштетилген топуракта. Ушул топуракты мына картошка тигип аткан убакта ошо жөөк менен берем. Бул биринчиден 6 айда даяр болот. Бизге өркү дыйкандар туура эмес ушу урук өрөөнчүлүк боюнча туура эмес мамиле кылат экенбиз. Талаадан койдун кыйын алып келип берет экенбиз. Анда канча деген микробтор. Мисалы мен урукту сата турган болсом, лабораториядан ошо курт кумурскалардын зыяндуулугу билинип калат экен да. Мунагу сөөл менен иштетилген топурак болсо, бул 6 айда даяр болот. Анча көп жанагындай өсүмдүккө, уруктукка келтире турган эч кандай зыяндуулук. Мен силерге азыр көрсөтөм. Ушул сөөл кандай болуп аткан азыр. Муну как раз топурак иштетилген. Иштетилген топурак, мына ушул сөөл жана иштетилген топурактар. Анан кийин энди мынакей булар дагы нымдуулукту бериш керек да. Мына көрдүңүзбү? Мынакей жайнап чыгып атат. Мынантип. Мына иштетилген жагын көрдүңүз дагы? Жаңы иштетилип аткан жагын көрдүңүзбү? Мынакей сөөлдөр. Мынакей, мына. Бул сөөл бизди окутканда мынакей өзүбүздүн кыргыз жергесинде сөөлдөр еттенип, семирип алгандан кийин алар кыймылдабай жатып алат экен. Ал бул болсо күнү түнү топуракты иштетип, өсү иштетип чыгарып, анан кийин мына көрдүңүздөрбү? Мындай сон жашынакай топурак болот. Ушу элдин этегинде тигем, өзүм тегерегимдеги талааныкы ошол. Бирок эмеси результаты өтө жогору да. Түшүмдүүлүгү. Ушу топуракты деле буудайга берсеңиз болот. Ушу топуракты деле чөпкө берип жатабыз. Чөптүн түшүмдүүлүгү да жакшы. Буудайдын түшүмдүүлүгү жакшы. Айыл боюнча ушу алдыңкы мына ушу өзүңүздөр көрүңүздөр. Ушул жер 15 сотка жетпеген жер. Ушул жерден 4,5 тонна, 5 тонна картошка алабыз. Анан жана гектарлап талбаста иштегенден көрөк азыраак жерге ушундай органикалык таза эме берип, удобрение эме берип, анан эмгек кылса, ошол 1 гектардын жерин ушу 20 соток эле берип коет. Орозбек байке биогумустан чыгарылган топурак аркылуу экологиялык таза продукция алып, үй бүлөсүнүн ден соолугу үчүн кам көрүп келет. Дыйкан Чүй, Ысык көл, Нарын областарынан картошканын алдыңкы сортторун алып келип, аны чарбагына эгип, көбөйтүп, айыл элине таркатуу ишин дагы
колго алган. Бул ирет чарбагына экен картошканын түшүмү менен тааныштырды. Картошканын уругун Ысык көлдө Ак Суу районунда Ак Суу айылында кооператив атайын. Картошка өндүрүү боюнча кооперативде. Ошол жерден 1 жылда барып туруп атайын алып келемин. Анан кийин бул деле картошка бир жерге 3 жылдан кийин уже өзүнүн азыктуулугун жоготот дагы, картошка улам кичирейе берет. Анан улам жаңыртып, жер которуп, улам которуштурсаңыз, бул да улам кайта жаңы картошкада эле түшүм бере берет. А эгер бир жерге эле тиге берсеңиз, мунун эмеси дагы түшүмдүүлүгү да азайып кетет. Көпүрө базар органикалык аймак катарында айылдын дыйкандары биогумус аркылуу алынган топуракты чарбагындагы жашылчаларга эле эмес, жемиштерге дагы колдонушат. Анын натыйжасында алманын түшүмү дагы арбын, ширелүү болуп, түшүмдүүлүгү дагы артат. Бул болсо дал ушул органикалык аймак катары кирген айылдын алгачкы натыйжалары экендигин билсек болот. 2013 жылдан бери Көпүрө базар органикалык аймак катары иш алып барып келгенден тартып, айылдык дыйкандар экологиялык таза продукция өндүрүүнүн жолун мыкты өздөштүрүшкөн. Бүгүнкү күндө Биокежи органикалык кыймыл федерациясы бир эле калк саламаттыгын ойлоп, натуралдык айыл чарба продукцияларын жайылтууну гана эмес, байыркы элдин баалуулуктарын даңазалоо максатында өткөн жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү Рысбек Айдаралиев айыл өкмөтү андагы дыйкан фермерлер менен биргеликте Ак Кайың ата мурасым жана Ширге жыяр фестивалдарын өткөрүштү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө жогорудагы 2 фестивалдын биринчи күнүндөгү Ак Кайың ата мурасым аталышындагы фестивалдын жүрүшүн сунуштайбыз. Биз ушул органикалык аймак деп 4 жылдан бери Көпүрө базар айылында иштеп атабыз. Бул мындай чоң моделди көрсөтөлүп деп атабыз да. Азыр мына бүгүнкү күндө биздин президентибиз дагы ушул жылды баягы маданият, ыйман анан жылы деп белгилебеди. Анан ошого жараша биз жасап аткан иштерди көрсөтөлүп, элдин духун, элдин баягы илгерки ата-бабалардан калган баалуулуктарды көтөрүп, ошол багытта өнүксөк деген максат менен ушул мероприятияны, иш-чараны көрсөтүп атабыз. Анан ошол органикалык аймак моделинде баардыгы камтылганда, биз органикалык аймак деп эле айтсак, айтышат, бул органикалык айыл чарбасын өнүктүрүп атат, баягы химиялык заттарсыз ошол картошкасын же болбосо сабизин, пиясын ушу таза өнүктүрүү депчи. Органикалык моделде бул баардык немелерибиз бар да, компоненттерибиз бар. Ошол органикалык аймакта бул как модель катары баардык баалуулуктарды өзүнө камтып, кыргыз жергесиндеги, айыл жергесинде өнүктүрүү багытыда. Мен ошол органикалык аймактарда биздин каада салтыбызды, ата-бабаларыбыздан келе жаткан мурастарды, өзүбүздүн илгерки маданиятыбызды, баягы жерге, сууга, ташка мамилелерибизди, ошонун баардыгын көтөрүп, биз ушул багытта өнүгүшүбүз керек. Анткени себеби көп эле жерде айтып атабыз, бул Европанын моделин алыш керек, же болбосо дагы башка мамлекеттердин моделин алыш керек деп атабыз. Керек деп жатабыз, бирок биз азыр ушуга токтолуп атабыз. Бул органикалык аймак модели биздин ата-бабалардан баягы унутулуп бараткан баалуулуктардын баарын көтөрүп, ушул модель менен Кыргызстан өнүгүш керек. Фестивалдын аталышына ылайык белгилеп кетүүчү жагдай, Көпүрө базар айылында жалпы 17 километрге созулган Ак Кайың токой бар. Ары кереметтүү, көркөмдүү бул токой бул айылдын элинин эле эмес, жалпы облустун сыймыктуу жери десек болчудай. Мына ушул Ак Кайыңдарды өз кезинде Каракол колхозунун башкармасынын башчысы, чарбачыл инсан Рысбек Айдаралиевдин бирден бир эмгегинин аркасында Ак Кайыңдын көчөттөрү олтургузулуп, бүгүнкү күндө бой тире өсүп турган убагы. Андыктан айылдын бул баалуулугун сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү максаты турат. Баардык жерде ар кандай багытта иштер болуп атпайбы? Ошолордун баарын токтотуш керек. Дагы баягы атасы менен баласы качан чатакташчу эле, качан соттошчу эле. Биздин бала кезде деле билебиз, баягы ар бир урууда бир аксакал, баягы сакалы жайкалган аксакал, бул да биздин баалуулук. Ошо адам эле ошол 30 түтүн бир урууну башкарып койчу. Сотто жок болчу, урус чатакта жок болчу, арак ичкендер дагы аз болчу. Бүгүнкү күндө баарыбыз тең ата болуп атпы. Улуубуз деле, кичүүбүз деле
бири-бирибизди сүйлөтпөй ушундай баалуулуктар баары жоголуп кетип атат. Ошон үчүн ушул органикалык аймакта ушул компоненттердин баардыгын кээрип туруп, анан бир модель катары көрсөтөлүп деп. Мына Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 10 аймакта иштеп атабыз. Бул жалаң эле Талас областында эмес, Таласта 2 аймак, Нарын областында 2 аймак, анан ошондой эле Ысык Көл областында 5 аймакта. Ак Кайың ата мурасын фестивалында айылдан чыккан белгилүү таланттар эл арасындагы өнөрпоздордун концерттик программасы менен ачылып, аны Борбордон келген Устат Шакирт коомдук фонунун өнөрпоздору менен коштолду. Tokoyun boylu baratsam, suqtantıp meni qaratkan, alıstan kelgen adamdın ey, ketkisi da gelip eyti Talastan. Sepken cer, Hanekey yaşın tökken cer, Kambakay koşoy baş bolup ey, Kabılanay manasey ötken cer. Akşam karı sızıp uçkan cer, Atağın düğünü uqqan cer, Çokusu büyük Talastan ey, Çolpan bayay Çıngız ey, çıkkan cer. Çölmök oynup taң atkan, aylı tünü bizge janaşkan, kançalık oynup gülsem daң ey, kummarım aykanbayt ey Talastan. Kançalık oynup gülsem daң ey, kummarım aykanbayt ey Talastan. Элеттиктердин көөнүн бурган иш-чара бул кыргыз элинин оюну салбурун болду. Облусубуздун баш аягынан келген мүнүшкөлөр, бүркүт, ителгилерин чакырып, анын алгырлыгын, күчтүүлүгүн сынашты. Biz kattır tozan. Biz ушул бир ителги, бир бүркөт, эки тайган менен келгенбиз. Ушул Көпүрө базарынын тургундарына, айыл тургундарына жакшы бир маанайын көтөрөлү деп, ушул атайын бир чакан салбурун уюштуруп, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бияктан чет өлкөдөн да конокторубуз келген экен. Алардын да жакшы маанайы көтөрүлдү. Мына жаат берип атабыз, тайгандарды чуркат берип атабыз, бүркүттөрдү чырга салып, үндөккө чакырып берип атабыз. Жакшы бүгүн ушул Көпүрө базардын айылынын тургундары маанайы жакшы. Бүгүн бүттүгүн ушул бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Жалпы элге тынччылык, токчулук болсун. Салбурун оюндарынын алкагында жаатуу өнөр дагы тартууланды. Жаатууда атайын даярдык көргөн жаштардан тышкары айылдын жаш муундарына дагы жаа кармоо, аны атуу эрежелери көргөзүлүп берилди.
Мүнүшкөлөрдүн Бүркүт, Ителги тайгандарына чет өлкөдөн келген Кристенсен фондунун өкүлдөрү кызыктар болуп, аны кармап көрүп жатышты. Өзүнүн улуттук баалуулуктарын унутта калтырып бара жаткан элибизге мындай жакшы самаалыктарды өткөрүү менен кайра калыбына келтирүү максаты бар экендигин облус жетекчиси Дайыр Кенекеев, район акими Бакыт Нуржановдор билдиришип, иш-чарага баштан аяк күбө болушту. Эң негизги философиясы бул ошол химикалык заттардан кетип, органикалык жер семирткичтер менен таза түшүмдү алууда. Анан кече жакында Россиядан келип ушу Талас районун кыдырышып, картошка жактан картошка өндүрүү боюнча дагы өздөрүнүн эмесин айтып кетишти да, пикирлерин. Таластын жери, Талас районунун жери таза экен, топурагы да таза экен, картошкасы таза экен. Ошол жактан баягы картошканы өндүрүп, кайра иштетип чыгарганга мүмкүнчүлүк бар экен деп, Россиядан келген инвесторлор ошондой баягы жыйынтык чыгарып кетишти. Бул бир тарабы болсо, айыл чарба тарабы болсо. Мына Кристенс фонду деген бул мына руханий жана жаныбарлар. Руханий болсо бул музыка, биздин салттуу музыкалар, ата бабалардан келаткан баягы салттарды сактап калуу. Анан эң негизги азыр интернет аркылуу Американын баягы немеси маданияты кирип, глобализация убагында биздин жаштардын баалуулуктары өзгөрүп баратат да, маданиятка болгон. Ошондуктан азыр Чыңгыз Айтматов ким десе, бул Чыңгыз Айтматов деген кодул деген биздин жаштарыбыз бар да, тилекке каршы. Ошол залкарларыбыз азыр зымырап өткөн заманда унутулуп кетип атат да. Ошондуктан бул фонддун эң негизги мааниси ошол бизде руханий дүйнөнү байыткан, маданияттык чөйрөнү дагы сактап калуу, урпактардан урпакка өтүп аткан маданий баягы материалдык эмес баалуулуктардын баарын ошону сактап калуу дагы болот да. Анан жаныбарлар дүйнөсү, жаратылышты сактап калуу. Ошонун баары гармониялык биригип, гармонияда ошондо бир өнүксө, өссө деген эме да. Азыр мына ошол Кристенс фондунун Борбордук Азияда болгон өкүлү Эржан Чыңгызовна келип атат. Америкадан келген өкүлдөрү бар. Ошолор менен азыр кыргыз элинин салттары болгон салбурун оюндарын, тайган жарышты, жана биздин фольклордук ырларды, комуз менен бийлерди баарын көрсөтүп, анан баягы нукура ошол биздин маданиятыбызды өркүндөтүп өстүрүү болот да максат. Салбурун оюндарынан соң сахна төрүндө жергиликтүү өнөрпоздордун концерти тартууланып жатты. Айылдын кары жаш дебей өнөрлөрүн тартуулашты. Айыл аксакалдары санжыр айтышса, жаштар элдик дастандарды баяндап, манас эпосунан үзүн айтышып, обондуу ырларды жаңыртышты. Дагы бир жолу бүгүнкү фестивалга кош келген урматтуу тургундар жана коноктор, бүгүнкү фестиваль куттуу болсун. Дагы бир жолу сиздер менен амандашалы, дагы бир жолу саламдашалы. Майрамыбыз куттуу болсун. Мынакей Ак Кайың ата мурасынын фестивалы. Эми бардыгыңыздарды Ак Төөнүн карды жарылган берекелүү күз айынын алгачкы күндөрүндө өткөрүлүп жаткан Ак Кайың ата мурасы фестивалына кош келипсиздер дейбиз. Анан уруксат этсеңиздер, бүгүнкү фестивалды баштайлы. Айылыбызда өтүп жаткан бүгүнкү Ак Кайың ата мурасы фестивалы өзгөчө майрам. Анткени бул майрам элибиздин демилгеси менен көтөрүлгөн, айылыбыздын улуулугун, сулуулугун таңтаган элдик майрам. Таластын башындагы шараккан көк кашка суунун боюнда Керимсел кең өзөндө жараткан өзү тартуулаган ажайып кооз жергебизде жашап өткөн ата бабаларыбыз келечек муун үчүн ак эмгеги менен жаратып, учурда элибиздин сыймыгына айланган Ак Кайың токой үчүн ыраазычылык билдирген элдик таазим майрамы. Убагында Рыспек Айдаралиев баштаган аталарыбыз кур жаткан талааны, көз жоосун алган Ак Кайың токоюна, жашоого шарты катаал деген аймакты миллионер чарбага айлантып, эмгек жана тынымсыз аракет, ынтымак жана биримдик аркылуу көздөгөн муратка жетүүгө болоорун далилдеген ак эмгектин майрамы. Бул майрам эли журтубузда ынтымакка чакырган, кыргыздын улуттук баалуулугун барктаган, улуттук каада салтыбызды, маданиятыбызды сактоого жана жайылтууга, ыйманга жана адепке чакырган, жерибизде ажайып сулуулугун даңктаган элдик майрам. Бул майрам тынымсыз аракети менен күрдөөлдүү күздө мол түшүмгө ээ болуп, мээнети кайткан дыйкандын түшүм майрамы. Мына ушундай мааниси зор бүгүнкү Ак Кайың ата мурасынын фестивалынын Био-КG органикалык кыймыл федерациясы Көпүрө базар органикалык аймагы менен бирдикте уюштуруп, Талас областык жана райондук аткаруу бийликтер органдарынан Айдаралиев айыл өкмөтүнүн колдоосунда өткөрүлүп жатат.
байырқынның жонуғы, баштаса келе тұрулы, еселкеннің жонуғы, естесе келе тұрулы, көтігін көл үшін, көптіліктің көн үшін, көпілдетіп айтабыз, көкжалердің жөн үшін, жарымы төгін жармытын, жараңдардың көн үшін, жабыратып айтабыз, жолборыс маннас жөн үшін, андағылар кеп айтқан, арыстан ушул деп айтқан, жолуңдағылар кеп айтқан, жолборыс ушул деп айтқан, улламадан ұққан сөз, уғы өніп шыққан сөз, қарылардан қалған сөз, қалқы чине алған сөз, ат көтеріз болған сөз, енді мұндай таштайды, айкөл манас, шер манас, мұроша бала чағынан баштайлы. Ey көкөдөй асы болғанды, қапыр менен мұсылман, қара құрттай ғажылап, қайнап жерге толғанды, көкөтөйдің ашында, қош қайтарған бір жан жоқ, қабылаңманас басында, әркім назар түк салбай, ұқырық салбай, уқ салбай, ат өлірінің марысы, аттан түшіп шастырып, депілдатып бастырып, аста жөө бастырып, мұны шентіп тұрғанда, көкөтөйдің боқ мұрын қалқа. Hey, күндіп, түндіп, жол жүріп, атая бай мұлдырып, адыр-адыр белдерде, ашып арат семетей, құм құйылған жерлерді, сашып арат семетей, ағайыма жетсем деп, шашып арат семетей, ұлыятта келгенде, оңғылдағын қараса, мұнна қызық тамаша, мұнарықты тоң белес, өзінше қайқан көрінет, ошыл жерді көргенде, көңілі саңға бөлінет, еңкейіп көрсі қақталған. Көркөрөгін жатқы жер, манасынан айрылып, кенде кескен сонын жер, таласынан айрылып, қасиетті қамақай, авасынан айрылып, төгірсігінде өткө, қапысыңа түреп, емтеген жері чаптырып, оғызына түтін бұрқырап, жырыл безір қырап, беркен тасы қиялбай, көзінен жашы тиялбай, қошайды істеғаны кейу, қайрылып тере қарасам, қара борын. Ассаламун алейкум, салам айтам жалпыңа. Қалайық құлақ салғыла қабарын айтам таластың. Ушул жерде көбөйгөн, уругу батыр манастын. Атабыз манас жер деген, душманга намыс бербеген. Кыргынды далай салган жер, кыпындай кыргыз ел менен. Бабам бакай болушуп, балбандар чексиз сүйгөн жер. Кошойдан келип алыстан, кошто беле жүргөн жер. Алгачкы кыргыз батыры, аргымак тандап минген жер. Ак келте мынтык асынып, айкырып соого кирген жер. Аламын деп көп жылы, харакет кылган Коңурбай, таң калтырган көрүндү. Таластын жайы момундай, кадимки жолой нес кара, көргөнү келген таласты. Күчү жетсе мекен кылмакчы каратып батыр манасты. Оля чалган жер ушул оёндор жүрсө жарашчу. Кыргызда нечен батырдын кыйласы жашап өткөн жер. Алмамбет жуак экишер, алышып ойнуп өскөн жер. Акылманенен каныкей, агыргө тигип көчкөн жер. Эсиңден кетпейт эч качан эзелтен элдер өткөн жер. Алгачкы жеңең ай жүрөк, аккунун кебин чечкен жер. Башынан кирип айтайын, атайын талас жеримде. Кыргызым өзү кечирер катасы кетсе кебимден. Кабагын эй атсам деп турама, бүгүн кадырлуу кыргыз элимдин. Кымбаттуу энелер, сіздердің алдыңарға мен азыр Ақтубай Атабаев ене жүнді баладан берерім аттар берейін.
ak beşikке bakkan ene yerine mağduratkan mağdayda menin baskan gönlüm bile hasretle kalıyor sensin enem yırgalım sen vakıtım sen süyüktü menin tüvelek gündüz ötken kanat turlay uykudan çolpan gözün açkan ene aldın o acal gelip tursa dağa ne için canım kurban kalar eder hasretle kalayım sensin enem yırgalım sen vakıtım sen süyüktü şandangan şola buldum bul yüzünü asmanda ay nurunday asileni gözümdün sarıginde köv ayağım altında emgeginde nege tenge hasretle kalayım sensin enem yırgalım sen vakıtım sen süyüktü Barakelde Mınakey. Endi бүгүнкү иш-чара элибизге чоң таасир этип атат. Кыргыздын унутулуп бараткан салты маданият, иман маданият жылында быйыл кошколуп атат. Эndi Салбурун деген оюндарды кыргыздар унутуп бараткан. Мына азыр Салбурунду көрүп айрымдар таң калып атат. Ал эми Ширге жыяр деген бул илгери кыргыздар жайлоого барганда кайра көчүп келеринде Ширге жыяр деп үйүнө барчы. Ал кымысын алып келип, сүрсүгөн этин алып келип, майын алып келип, агайын тууганын чакырып алып тамак берчү. Ошону Ширге жыяр деп айткан. Анан энди бул баягы кыргыздын салттарын унутуп баратып, Ширге жыярды кийин чагыбызды айтып калбадыкпы эме деп. Түшүм тою деп. Ошо түшүм тою деген мурун жок болчу. Кийин Ширге жыярды ошо түшүм тоюна алмаштырып алды. Энди бүгүнкү элдин маанайы жакшы. Өзүң деле көрүп турасың, агачылык жана апалар, аксакалдуу карылар барып алып келип алып сүйүнүшүп атат. Мына концертин көрүштү. Енді кыргыз элинде ушундай эле майрамдар жашынакай шаан шөкөттөр боло берсин. Жергиликтүү таланттарды райондук маданият бөлүмүнүн өнөрпоздору дагы коштоп, көрүүчүлөрдүн көңүл кушун көтөрүштү. Bir kez git aldırırız
Жүрегім күйі от болсын, оттығы қызыл çok болсын. Жүрегім менің күйбейбі, жұртыма келсем жоқ болсын. Жүрегім менің күйбейбі, жұртыма келсем жоқ болсын. Sırrım çeçimde, sızlasam sağa жетемде. Сымбатым менің келсем да, сырдаша албай кетемде. Сымбатым менің келсем да, сырдаша албай кетемде. Tağdırlar kaçan biriге келбедin күтсөм меңиреп. Қатына жигит өзүңө арынып калдым бул эреп. Қатына жигит өзүңө арынып калдым бул эреп.
Kosa bolup Oy kele türkün maga Külümüngdөгөн Көздөрүн күлкүн гана Күйүнчү бир Илдепке чалдыгып мен Гүлүп коюп Сен менен бир күн гана Гүлүп коюп Сен менен бир күн гана Көпүрө Базар айылындагы Рыспек Айдаралиев атындагы орто мектебинде бир топ жылдардан бери Устаз Шакирт коомдук фондунун филиалы ачылып, анда окуучулардан түзүлгөн топтор кыргыздын салттуу музыкасын, улуттук асбаптарды ойногонду үйрөнүшүп келет. Доктурбек Дүйшүналиев жетектеген топтун өнөрү дагы бул күнү тартууланды. Yurtungdu süyceringdi jarыңды Adaldığa ber güçüңdü kanыңды Kıyın çakta kıygan bolsoң ömürdü Kıyamatta kalk unutpay tanыңды Adam bende bakıl bolbo aşınba Akmak bolbo adaldığa taş urba Ansız dele tirü candı boylontup Acal degen kılıç turat başında Nayzalaşmay kılıç taşmay çok zaman O katım ol giyimi bütün tok zaman O ileden nayza jasap bir okta Hırçıldaşın toktotpogon şok zaman Oyloy versen oru menen ajaldı Alıp tınat al güçüңdü mazаңды Andan görüp gelir geçtin gamın gör Tamak astır borkuldatıp kazandı Soğun bası semis menen narıkta Kündün tündün ayrıması jarıkta Kimge tangsık tün uykungdun şirini Kündüz kılgan işin kalıp tarıktoy Oyduğumdu elder benen bölüşkün Çın tögünün sınga salıp görüşsün Barın jaman men jakşımın debegin Jalgı sözün aydabaysın jer üstün Jarıkçılık ömürgö kimder gelip ketpegen Jarkıragan alamga ay kimder tazim etpegen Taqdir jolu tatal jol bürölörgö kepkenen Abirögün azap menen arman moğun çektegen Ay tungoyoka keptegen Jaralganda düynögö janjal salıp ıylamay Augubatka gelgiçeň ay ateneni kıynamay Erezege jetkende el müdösün sıylabay Jamanadat bütöbüz kör okatты jıynamay Ey kara jandı kıynamay Bul düynönün
мансап үчүн эл журтун ай курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар ай убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар ай акыр заман салчулар. Maksat menen çırmayley, süyü menen çulgayley, ömürlördün çak düşün ay altın jaştık turbay bey. Karan kalsın gorokat, kana dostor ırdayley, el jurt bolso biz boluruz, el müdösün sıylaylı ay erkin oynop jırgayley. Ötkön ömür kaçkan kuş kanatları dildiret, bul jarkıldagan bul düynöң ay жаңлыкталар bindiret. Can dil menen barktayloy, jaş gündördүң ülbürüp, taqdırlarga bölüngön ömür kança kim bilet, hey bakıt kança kim bilet. Kırçın jaştın kadırın ay kıyarganda bilersin, kızıl öңdүн kadırın sen kubarganda bilersin. Бар байлыктын кадырын ай чачылганда билерсиң, бакталайдын кадырын сен качырганда билерсиң, ай басынганда билерсиң. Adal жүрөк ак ниет, алсыздарга шум дүйнө, жан дүйнөсү бош калган надандарга айгур дүйнө. Кадырына жеткенге катасы жок бул дүйнө, жарык кетсе өтөрсүң ай, жарык болсо бул дүйнөң ай, жарык болсо бул дүйнө. Bulbullar gana süyöte, güldürdü, muңayım gana doğuşte, gündürdü. Buralavası ve sırdaşkan, mınday muң açkan jırgan. Kündürdün ay, kündürdün oy, kündürdün ay, ay. Hey, ay. Oynop bir gana gülgönde, yaşlardey çürüp oyunda sırrına aysam dep jaştın oşondo bolot. Tilegin ay, tilegin oy, tilegin ay, ay.
Концерттик программа менен катар билим берүү кызматкерлерине эко билимге жана традициялык салтка үйрөтүү боюнча мастер-класстар көрсөтүлүп, ошол эле учурда кийиз үйнө көчмөн руху коомдук бирикмеси тарабынан айылдын айымдарына, байбичелерине ак элечек ороо боюнча мастер-класстар үйрөтүлдү. Органикалык аймактын арты менен көп нерселерге жетише алдык. Мисалы айта кетсем, кол өнөрчүлүк жагы, айыл чарба жагы жана мал чарбачылыгы жагынан дагы көп иш чараларды алып баратат. Биздин айылга эң керектүү нерселердин баардыгы акырындык менен жетип атат деп ойлоп атам. Биздин келечек муундар тамак аш жагынан дагы, кийим кече жагынан дагы, кол өнөрчүлүк жагынан да дегеле болбосун баардык жагынан буюрса камсыз болот деген ойдобуз. Мен келечекте ушул нерсенин баардыгы жалпы биздин кыргыз элибизге жайылып, андан ары дүйнө жүзүнө таралса экен деген ниеттемин. Элечектин орулушу боюнча бир эле кыргыз элибиздин ар кайсы аймактарында же урууларында ар кандай ыкмаларда оорулордун бул күнү бирикменин өкүлдөрү үйрөтүштү. Мисалы Талас өрөөнү жайгашкан Куш уруусуна таандык болгон элечектин орулуш ыкмасы башкача. Анын изилденип чыкканына аз гана убакыт болгон. Бул элечекти биз негизи изилденгенине бир 2-3 эле күн болду да. Анан биз деген бул жакка келерде даярдык үчүн ушу Таластын аймактарына барган болчубуз. Ал жактан деген бир апабызга кезигип калып, апабыз айтты да, Кушчу уруусунун элечеги деген биз мурда деген болжолдук маалыматтар анан кийин илгерки мындай апалардын көрсөтүп бергенине жараша бөлөкчө ороочубуз да. Анан бул деген Кушчу уруусунуку мындай болот деп ушундай элечектин түрүн көрсөтүп берди. Бул айырмасы деген бул жыгылат экен немеси. Жыгымдары жыгылып, үстүнөн жоолук менен бөртүлөт экен. Анан азыр деген 6 айымга ородук. Көпүрө базарда көбүнчө деген бул Кушчу уруусунун эмелери урпактары болгондуктан ушуну ородук азыр. Ошо негизинен оролушу бирдей эле, бирок бир аз айырмачылык бар экен. Бул эжелер мурдакы мастер-класстарга да катышып жүргөндөр бар арасында. Азыр байкашса керек. Ошо башка элечектерден айырмасы эми мисалы мен кийип турган бул түндүк элечек, бугу уруусуна тиешелүү элечек. Бул деген жыгымы сыртында жыгылып турат, көрүп турсаңыздар керек. А бул элечектин жыгымы деген ичинде жыгылып, анан кийин сыртынан жоолук менен бөртүлүү да. Ошол негизги айырмалары, анан жоолугу. Анан кийин бул жерде чын эле 2 куйрукчасы бар экен. Башка элечектерди карасаңыз, меникин карасаңар деген бир эле куйрукча болот. Ал эми бул жакта деген двойной 2 кат куйрукча менен кетет экен. Ошондо айырмасы бар экен. Негизинен биз көбүнчө аймактарды кыдырып жүргөндө ушу Талас аймагына тиешелүү элечектер мындай деп аталат да. Бычактын мейизиндей депчи. Башында деген самайында деген тизилип турбайбы? Ошолор деген бычактын мейизинде болуп аябай ичке, анан кийин аябай тыкандык менен тизилиши керек экен да. Азыр эжелер биринчи жолу ороп аткандыктан бир аз ката кетти. Буюрса экинчини ката кетирбейбиз деп айтып атышат. Анан кийин ушул жерлери аябай бычактын мейизинде болуп, аябай түз тыкандык менен тизилиши керек болчу. Айылдын байбичелерине элечек оорунун ыкмалары үйрөтүлгөн соң, өлкөбүздүн бардык аймактарындагы аял кишиге тиешелүү болгон улуттук жана салттык кийимдердин көргөзмөсү болуп, анда жашынын өзгөчөлүгү, кийимдердин айырмачылыктары көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Айдайдын аркасына тагынган кооздугу кол тырмаш деп аталат. Бул кооздук Талас аймагынын Көпүрө базар ушул чөлкөмгө гана тиешелүү гана кооздук. Сезимдин көйнөгүн карагыла, айырмачылыгы чапанында. Сезим Көпүрө базар айылында жашайт. Сезим тагынгандагы кол тырмач деп аталат. Бул кол тырмач кооздугун 7-8 жаштан баштап кыздын чачын аркасына кармап жүрүш үчүн таккан. Кыздардын көйнөгүнө кыргыздар көп учурда кызыл түстөрдү беришкен. Сабинанын тебетеги ичинекей кундуз менен кыюланган. Айчолпондун Айсезимдин тебетеги суусардан жасалган. Нурайдын тебетегин карасаңар, Нурайдын тебетеги башкача тигилген. Бул тигилиш Таластагы
гана кездешет, башка аймактарда жок. Ал эми жылдыздын кооздуктарына маани берсеңер, сөйкө желбирөөч тагынган. Бул сөйкө желбирөөчтү көлдө жана нарында тагынышат. Кичинекей сайкалды эң кызыбыздын тебетейин чоң энеси тигип берген. Көпүрө Базар айылында жашайт. Сайкалдын чыптамасы, кичинекей чапаны илгерки ыкмадат тегилген. Бактыгүлдү байкагыла, чачына кыргыздар кичинекей кыздарга тебетей кийсе, кээ-бирлери жоолуктагы байланып жүрүшкөн. Бардык кыздарыбыздын чачтары 5 көкүл өрүлгөн. Ырыспүй апабыз түштүк элечегинде биз бардыгыңыздарга Кыргызстандын аймактарындагы кийимдерди да көрсөтөлү дедик. Ырыс апанын Көпүрө Базар айылынын тургуну, өзү кол өнөрчү. Ырыс апанын чачы узун болгон үчүн биз тандап алдык. Ырыс апанын кийип турган элечеги сорого элечек. Же болбосо келек деп аталат. Жайна эженин кийген элечеги да сорого элечек деп аталат. Жайна эженин жашына Жайнеже жаш өзгөчөлүгүнө жараша түстүрөөк кийинген, үстүндө жабылганы дүрүя жоолук. Кийинки кызыбыз Гүлзада. Бул түштүктө көйнөктөрдүн айырмачылыгында жакасында болот. Узун жака деп коет, саймаланат. Түштүк кийимдеринде, кыргыздын салттуу кийимдеринде өзгөчөлүгү түстөрү болот. Улгерсиндин элечеги башкача элечек. Бул да түштүк аймагына тиешелүү. Кашкардагы кыргыздардыкы деп жатабыз. Себеби ошо жактан келген апабыз бизге көрсөтүп берген. Айырмачылыгын байкаңыздар. Кийинки келаткан толгон айдын элечеги Памир кыргыздарынын элечеги. Сагынбүй күйген элечекти байкасаңар, бул Таластын Кара Бура районуна тиешелүү Кутай уруусуна деп жатабыз. Элечегин өзгөчөлүгү башкача оролгон. Талас аймагына тиешелүү элечектин түрү. Бардык силер көрүп жаткан кийимдердин бардыгы колго тигилген же илгерки сакталып калынган. Кооздуктардын бардыгы атайы чогултулган. Азыркы чыгып жаткан келиндерибиз түндүк батыш, Таласка, Токтогулга тиешелүү элечектерди көрсөтүп жатышат. Көпүрө Базар айылынын тургундары, мектепте иштеген эжелерибиз. Жазмира, байкасаңар, белдемчисинде айырмачылыгы көйнөгүндө жана элечегинде. Элечекти жаш келиндер ушундай үкү менен кооздоп койгон экен. Бул биздин салттуу билимди алып берүүчү апалардын жардамы менен жасалды. Нурбүй эженин белдемчисинде атайы тери менен тигилген. Чач уштугу болсо чач кеп деп аталат. Бул таптакыр жоголуп кеткен чач кооздугу. Элечеги болсо Мадан апанын жардамы менен жакында гана 2 күн мурун гана ороп чыктык. 40 метр кездеме корогон элечек. Калипа апа Кара Бура районунан келди. Талас областындагы айырма чапандагы кары жең деп коет, жеңи кыска болот. Мынакей Калипа ападагы чапанды байкасаңар, ушундай чапандарды кийиңиздер. Кийинки апабыз Мадан апа бизге өзү кийип турган элечекти көрсөтүп берди. 2 күн болду, апанын жардамы менен жаңы элечек ороп чыктык. Бул
бул элечекти куш чуурусуна тиешелүү деп жатабыз. Мадан апа 3 эмчек айылынан болот. Кийинки апабыз Толсун апабыз биздин салттуу билимди алып жүрүш апаларыбыздын бири. Апанын жардамы менен биз кийип турган бардык белдемчилер кайрадан колго сайылып чыккан. Кийинки апабыз Эркин апабыз 3 булак айылынан келди. Апа менен көп жылдан бери иштешебиз. Апа өзү кийип турган элечек кайненесине тиешелүү элечек. Апа ортого басып коюңуз. Өзү кайненесинин көргөндөй болуп, өзүнө өзү ороп алган. Эркин апа ортого басыңыз. Кийинки апаларыбыз Сабира апа жана келини Кундуз. Экөөнү чогуу чыгарганыбыз дагы Сабира апа эң уз апалардын бири, көтөргөн боз үйлөрү бар. Апан келинине көп нерсени үйрөтүп, небересине үйрөтүп, көп кол өнөрчүлүгүн калтырып жатат бизге. Азыркы көргөн элечектер жана кийимдер бул түндүк батыш аймагына, Токтогул, Таласка тиешелүү кийимдер. Кийинки элечек чолпон эже. Элечегинин айырмачылыгын, жыгымын байкагыла, бул көл өрөөнүнө тиешелүү, бугу уруусуна тиешелүү элечек деп жатабыз. Кыргак тагылган, жаш өзгөчөлүгүнө жараша сайма кошулган. Кийинки элечек жаш келиндин элечеги. Жаштарга көп учурда кыргыздар кызыл тазылды көбүрөөк колдонушкан. Кызыл кыргагы түшөлөк деп койгон, кызылдан кыргак тагышкан. Асел атайы ушу жаш келиндин кийимин кийип кетип баратат. Жана мен өзүм жөнүндө айтып берейин. Мен кийип турган элечек буг уруусуна тиешелүү, кыргагы күмүштөн, белдемчи жана чыптама. Биз негизиле биздин долбоорлорубуз ошол кыргыздын салттуу билимдери боюнча ошол аны билген апаларыбыздан көп нерсени үйрөнүп калуу деп иштеп жатабыз. Себеби өзүңөр билесиңер, жыл өткөн сайын улам көп нерсенин баарын жоголуп кетип атат. Анан биз буга чейин Көпүрө базар айылына келип кеткенбиз. Бул айылдан бизде Айнура деген эжебиз илгерки Стамбул кездемесин бизге белекке берген. Андан сырткары бул айылда Бүбүя энебиз бар. Ал колтурма аш жөнүндө маалымат айтып берген. Айтор жеке эле Көпүрө базар эмес, Аталастын ар бир айылында жакшы нерселерди, маалыматтарды тапса болот. Анан биз 2 күн мурун эле ушул Мадан апа деп 3 эмчек айылынан ошол өзүнүн кайненелеринен көргөн элечегин ороп көрсөтүп берди. Биз бүгүн аны 40 метр элечек менен Нурбү эже кийип турат. Аны өзүңүздөр көрдүңөр. Ошону ороп көрдүк. Эми Кудай буйрса ушул Кристенсен фонду менен өзүбүздүн ушундай апалардын жардамы менен биз ушул элечекти кайрадан жандандырганыбызга, жеке эле элечек эмес, жалпы эле кыргыз кийимине, кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө, нукуралуулугуна басым жасап иш алып барып жатканыбызга абдан сыймыктанабыз. Көргөзмөзү мынакей кол корулгон элечектер апаларыбыздын башында. Мынакей бүгүнкү мастер-класстын алкагында оролгон элечектер.
Бир эле кыргыз эли, бирок кийимдердин өзгөчөлүгү менен айырмалангандыгы аны кийип эл астына көрүнгөн көпүрөазарлыктарды кызыктырды. Ак элечек түштүк элинин айтуусу боюнча кальясын кийип чыккан элеттик мугалимдердин ой пикирин угуп көрдүк. Бүгүн кийип турган кийимин түштүк аймактын кийими экен. Негизи могул жасалган материалдардын бардыгы ысыкта суук өткөрбөгөн жакшы материалдар экен. Эгерде элибиз ушуларды жакшылап кийсе, анда элдин ден соолугу чың болот деп ойлойм. Мына бүгүн биздин Көпүрө-Базар айылында чоң майрам болуп атат. Органикалык аймак боюнча ушуну уюштурган менин окуучум Искен Айдаралиевке чоң рахмат. Мына бул жерде биз кийбеген кийимди кийип, көрбөгөн нерселердин бардыгын көрүп, Кыргыздын мурдагы өтүп кеткен кийимдер кандай экенин бардыгын түшүндүк айланайын. Менин кийимим ушул эме талас өрөөнү таандык элечек экен, эң негизгиси эле элечек болуп атат. Элечек ушу өзгөчөлүгү дагы бул менин башымдагы элечек 40 метрден турган элечек экен да. Кездемеден турган элечек экен. Анан бул негизи адамга ыңгайлуу экен. Мисалы түз басканга ыңгайлуу дейм, кененирээк, муну тулку бойду кенен түз алып жүргөнгө ылайыктуу экен. Кийими дагы ызыктан сактайт, белдемчиси дагы жарашыктуу. Демек, бардык эле биздин кыргыз аял заты ушундай улуттук кийимдерди кийсе деп сунуштайт элем. Бул түштүк жергесиндеги кийилген илгертен кийим экен. Адамга ыңгайлуу, жеңил, кездемелер өтө баягы ыңгайлуу экен. Аял кишиге бул кийгенде эч кандай ыңгайсыздыкты жаратпайт, жакшы, жеңил. Бул элечек адамды, аял кишинин келбетин түз кармайт экен. Бул эң сонун жакшы экен. Саймасынын өзгөчөлүгү азыркыдай бул сайма кездеши бербейт. Бул керме сайма деп коет. Бунун чачыктары өзгөчө. Бул мен кийип турган элечектин чачпактары баары, жоолуктары ошо бир кылымга тете болуп калган экен. Бул абдан жакшы экен да. Болгону баягы салмактуу болгондо денени түз кармап турат экен. Элечек кийүү аялдардын улуулугун, сулуулугун эле эмес, тулку боюнун түз алып жүрүүсүнө өбөлгө болот. Бул тууралуу алгачкы ирет элечек оронгон айыл тургундары билдиришти. Буну бизге белек катары да беришти, ошо башыбызга кийгизгенден кийин анан бул башка ак ороп баштаганда, аял кишиге эң биринчи ак элечекти ороп баштаганда, бул деген өзүнчө бир ошо ичиңен жакшы тилектерди, элге жакшы тилектериңди айтып, ичиңен мындай тилеп туруш керек экен да. Анан буйруса ушул жакшы тилектерди тиледим, жакшы нерселерди баарын Кудайдан сурадым. Ошол анан мындан кийин сактап коеюн деп чечтим эми. Мастер-класс кылып ошо элечек ороду башыбызга. Бул анткени куш чуруусунун атайын өзүнчө элечеги бар экен. Ошо куш чуруусунун элечегин башыбызга ороду. Бул боюнча биз дагы көп нерсени үйрөндүк. Анткени куш чуруусунун элечеги өзүнчө белгиленип айтылат экен. Анткени куш чуруусунун элечегинин могу кыргагы кылычтай мистүү болуп оролуп, ошол айылдын белгилүү аялдардын билгисип турган элечек болуп эсептелет экен. Анан кийин дагы өзүнчө бийиктиги дагы башка аймактардын элечегинен айырмаланып, ушул башкача көркөмдүгү өзүнүн бийиктиги менен айырмаланып турат экен. Белгилей кетсек, органикалык аймак болгондон бери бул айылдагы кенже кыз тигүүчүлөр ишканасынын жааматы дагы Биокежи органикалык кыймыл федерациясы менен тыгыз иштешип, бүгүнкү күнгө ишканага кийиз жасоочу жабдык алышкан. Биз 2015-жылдан бери чогуу келиндер, кыз келиндер болуп иштеп атабыз. Биз ошо жылы ачылганда 2016-жылы бизге кийиз жасоочу станокту ошо Айдаралиев, Искендер Айдаралиевич алып берди. Андан кийин быйыл 2017 жүн туткан станок алып берди. Жумуштарыбыз жакшы жүрүп атат. Боз үйдүн кийиздерин жасап атабыз, ала кийиздер жасап атабыз, шырдактар жасап атабыз. Биоорганикалык аймак ачылгандан бери биз ошол организация менен иштеп атабыз. Бизде кыймылдарыбыз жакшы. Фермерлер өздөрүнчө жакшы жумуштарды алып барып атышат. Элеттик элдин рух дүйнөсүн көтөрүү, аларга улуттук дөөлөт, мурастарды көргөзүү аркылуу сактап калуу аракеттери мындай самалыктар аркылуу ишке ашат. Андыктан акыркы жылдары өтө актуалдуу маселе катары көтөрүлүп келе жаткан ак элбиристи сактоо, анын тукумун көбөйтүү маселеси бул күнү Көпүрө-Базар айылында өткөн фестивалда дагы көтөрүлдү. Облустун борборунан барган Айкөл атуулук демилгелерди өнүктүрүү борборунун ыктыярчылары тарабынан ак элбиристи сактоого арналган сценка сахналаштырылды. Урматтуу жаныбарлар, биз чогулганыбыздын себеби адамдар аңчылыкка чыгышып, баарыбызды жок кылганы жатышат.
бул маселеге бир чара көрбөсөк болбой калды. Ал эми Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектебинин окуучулары Жаңыл Мырза дастанын жогорку чеберчиликте сахналаштырышып, көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Барсыңбы, намысың болсо атканын колуңа алып жожорак. Душманга кирип барабыз. Өзүбүздүн колдон чулабыз. Казакка! Фестивалдын соңунда Макала арт студиясы тарабынан макала каптарынын маанисин чечмелөө боюнча кыска видео сюжеттер көрсөтүлдү. Андан соң Көпүрө Базар айылы жөнүндө 1965-жылы тартылган даректүү тасма көрсөтүлүп, жыйынтыкталды. Көпүрө Базар айылында өткөрүлгөн Ак Кайың ата мурасын фестивалын көрдүңүздөр. Эртеңки берүүбүздө ушул эле айылда өткөрүлгөн Ширге Жияр фестивалынын толук чыгарылышын көрө аласыздар. Нурузбек Шаудамеглу, Сүймөнкул Айтматов, Насип Үсөналиев, Талас району.